Айгүл Сулайманова 2010-жылкы коогалаңда бир тууган агасы милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдон айрылган. Анда куралсыз 13 милиция кызматкери Бишкек-Ош-Унаа жолун тосун уюштуруп, каршылыкка чыккан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан маалда башаламандык жараткандар аларды сабап Сулаймановду өлтүрүп, мыкаачылык менен өрттөп жиберишкен. Мындай кылмышка барган адамдын бошотулушуна каршы экендиктерин маркумдун карындашы айтып өттү. Бүгүнкү күнгө чейин кан жутуп, кансырап, ушу бир туугандары апам артынан өтүп кетти. Андан кийин мынакей атам ооруп жатат ушу күндө. Бардыгыбыз азыр жол карантин болуп бир туугандар келе албады. Мына ушунча эл менен келип отурабыз. Биздин талабыбыз Азимжан Аскаров камкор. Бардыгы бир туугандар өлгөндөр 2010-жылы. Бир туугандар өлдү. Эже карындаштары, жаш балдарды өртөп бергендер бар. Ар кандай ушу апат 2010-жылдын апаттарынан бүт аза чеккен ушу үй бүлөлөр келип отурду. Ар июнь айларында ушу бизге ушу церемония болуп калды. Ушуну чыгарыш керек, ушу камкорду чыгарыш керек, камкордун тарабын талашат. А бул жактагы күйгөн, өрттөнгөн эл журттун тарабын ким талашат? Базар Коргон районунан келген Санпа шейиттери коомдук бирикмесинин мүчөлөрү да сотто карала турган 69 жаштагы укук коргоочу Аскаровдун буга чейин чыккан өкүмү күчүндө калышы керек деген пикирлерин билдиришүүдө. Мына Мыктыбек деген жерде капитан болгон. Мыкаачылык менен өлтүргөн, мыкаачылык менен. Андан башка да 4-5 адамды ошо Базар Коргондон мыкаачылык менен өлтүргөндө өзү барып карап, көрүп турган ошо. Көрүп уюштурганда уюштуруучу болгон бул. Анан кийин ал өкмөт жоңокто сүрүштүргөн да, сүрүштүрүп доказат кылып. Жогорку сотто өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун кассациялык арызын кароого байланыштуу сот имаратынын алдына 20дан ашык жаран келди. Чогулгандар бирин-бирин сураштырып, араларында бейтаныш адамдардан күмөн санап, пикир келишпестик жаралды. Жабырлануучулардын жакындары аларды Аскаровдун бошотулушуна кызыктар бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү деп эсептешип, кайым айтыша кетишти. Ал арада 14:00 белгиленген сот отуруму башталып, сот залынан кайра жабырлануучулар менен айыпталуучунун жактоочуларынын ортосунда кагылыш болуп, укук коргоо кызматкерлери тынчтандырышты. Андан соң сот процесси башталып, жактоочуларга жана прокурорлорго сөз берилди. Ал эми өз сөзүндө айыптоочу жактоочунун келтирген өтүнүчүн колдобой тургандыгын белгилеп, сот өкүмү күчүндө калышы керектигин билдирди. Соттук коллегиясынын 2017-жылдын 24 январда күчүндө калтырып, Сот отурумунун соңунда Жогорку соттун жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан Аскаровдун жана анын жактоочусу Вахитовдун кошумча кассациялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылып, өкүм күчүндө калды. Кыргыз Республикасынын Жогорку соттунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан Аскаров жөнүндө Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук сотунун 2010-жылдын 15-сентябрындагы жана Чүй облустук сотунун 2017-жылдын 24 январындагы өкүмдөрүнө карата соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Вахитовдун кассациялык даттанууларынын негизинде жазык иши каралып, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2020-жылдын 13 майында токтому менен Аскаров жөнүндөгү Чүй облустук сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 24 январындагы өкүмү күчүндө калтырылды. Соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Вахитовдун кошумча кассациялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылды. Эске салсак, 10 жыл мурда болгон июнь окуясында 400дөн ашык адам каза таап, 2000ге чукул жаран ар кандай жаракат алган. Анда Азимжан Аскаров 2010-жылы улут аралык чыр тутантууга, адам өлтүрүүгө айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Мээрим Дүйшөналиева, Бактыбек Маматисаев, Пирамида.